Бүгүн Жогорку Кеңеште кесиптик бирликтер тууралуу мыйзамдын аткарылышын иликтеген депутаттык комиссиянын отуруму өттү. Анда депутат Кожобек Рыспаев Кыргызстандагы профсоюз жетекчилери ири суммадагы маян ала турганын айтып таң калды. Жыйында Рыспаев бул тармактын жетекчилерине көзөмөл жок болуп, өзү билемдик менен бир топ мыйзамсыз иштерди жасап келгенин белгиледи. Мисал катары Тоо-Кен металлургия тармагын караган Алмаз Жакыпов 2014-жылы айына 400 000 сом алып турганын айтты. Жакшы эле арыздар түшүптүр профсоюз жамаатына. Көп эле арыздар түшүптүр да, ошол арыздардын баары тең бүгүнкү күндө мындай эле кетип атыптыр да, эме следствие жүрүп атат, анан кийин келатат, карап атабыз менен эле алектенип келатыптырсыңар да. Мен азыр алардын баарына токтолом. Анан кийин баягыда мен айлыктан баштагам биринчичи. Анан мен ушу дагы бир жолу айлыктарын айтып койсом, муну укук органдары өзүңүздөргө тапшырма берилет, соцфондтан алып 12 айга бөлүп, анан текшерип алыңыздар да коомчулукка айтыңыздар. Бүгүнкү күндө ал ишкерлер, ошол жерде иштеген кызматкерлер, байкуштар 5 000 сомдон алгандар бар, аны да 3 айда бөлүп берет булар. Кыйнап 3 айда берет. А өздөрүнүн айлыктарын мен санап берейин. Өздөрүнүн айлыктары. Мынакей образованияда Токтогулов Асылбек 159 000. Айлығы. Горно-металлургический профсоюзду болсо, мынакей 102 000. Анан дагы горно-металлургическийде 99 000. Ырсалиева. Кызыев. Муниципалдык учрежденияларда 77 000. Культурада 60 000. Дагы культурада Жайчиева 82 000. Гаос, лесохозяйство 59 000. Салиев Накен, здравоохранение 90 000. Каратаев, здравоохранение 70 000. Осмонов Шамиль 74 000 энергетикада. Андан тышкарыдагы разовый алгандар бар. Мен баягыда айттым элем, Тажыбаев мырза таарынбасын. Сиз бир жолу алып турсуз 244 000 кошумча менен калгандары 125-130 000ден чыгып атат. Эң чоң айлык 2014-жылы зам председатель Горно-металлургический профсоюзда болгон экен, Жакыпов деген жараныбыз алган экен, почти 400 000 алган экен. Эң чоң айлык. Да, Жакыпов. Мен атын билбейт экенмин. Айына бөлгөндө. Ушундай айлыктар менен жашап атышат да, биздин жарандарыбыз, эмгекчилерибиз айтып атам, 5 000 сомду 3 айга бөлүп алып атканда. Анан укук органдары мунун баарына көңүл бөлүңүздөр. Сиздерге ишенебиз эми. Президентибиз айтып атат.